Боор адам организминдеги эң оор орган болуп эсептелинет. Боордун салмагы жүрөктөн 1,5 эсеге оор. Боордо 3 миллион клеткага чейин бар жана 500 биохимиялык процесстерди аткарып турат. Эгерде биздин видеолорду ар дайым көрүп келсеңиз, боор адамдын фильтри жана токсиндерди жок кылуучу орган экенин жакшы билесиздер. Боордун өмүрүнүн аягына чейин жакшы иштешин кантип камсыздаш керек? Боор ооруларына чалдыкпаш үчүн эмне кылыш керек? Албетте боордун жакшы иштеши жеп жаткан тамак аш жана азык түлүктөрдөн түздөн-түз көз каранды. Башка эч нерседен көз каранды эмес. Эгерде сиз дары-дармектерден дагы көз каранды десеңиз, сиз жаңылышасыз. Анткени дары-дармектер ооруп жатканда эле керек. Ал эми биз өмүр бою боордун жакшы иштешин камсыздайлы деп турабыз. Ошондуктан бул видеодо боор жакшы көргөн, боорго пайдасы өтө чоң, боордун жакшы иштешин камсыздаган азыктарды чогулттук. Анда эмесе баягыдай эле бир кружка чай даярдап алып, видеону аягына чейин көрүңүз. Абдан кызыктуу жана аябай пайдалуу болот. Урматтуу биздин видеонун коноктору, эгерде сиз биздин каналга каттала элек болсоңуз, катталып коңгуроону басып коюңуз. Мындай учурда сиз биздин жаңы чыккан видеолорубузду өткөрүп жибербейсиз. Каналда ден соолукка пайдалуу видеолор чыгып турат, бардыгы тең натуральный, эч кандай химикаты жок. Биздин көрүүчүлөр биз үчүн өтө маанилүү. Анда эмесе биз улантабыз. Адамдын боору жакшы көргөн азыктардын башын аш кабак ачат. Орусчасы тыква. Өзбекчесин билбейт экенмин, эмнеге айтып жатам, анткени аякы күндөрү бизди өзбек туугандар дагы көрүп комментарий калтырып жатышат. Кантип түшүнүп жатасыңар билбейм, бирок көрүп жатканыңыздарга чоң рахмат өзбек туугандар. Ким аш кабактын өзбекчесин билсе, комментарийге жазып коюңуз. Негизи эле боор кызыл жана кызгылт сары же оранжевый түстөгү жемиштерди абдан жакшы көрөт. Ал эми кызгылт сары же оранжевый түстөгү ашкабак бул боор үчүн өтө өзгөчө азык. Анткени ашкабакта Т деген витамин бар. Мындай витамин бар экенин көпчүлүгүңөр укпасаңар керек. Бул витамин боор үчүн эң керектүү витаминдердин бири. Анткени Т витамини оор тамак аштарды, өтө майлуу тамак аштарды, ошондой эле курамында химиялык кошулмалар көп тамак аштарды өздөштүрүүдө боорго жардамы өтө чоң. Кийинки ламинария деп аталган деңиз капустасынын түрү. Жашылча жемиш саткан базарлардан тапсаңыз болот. Бул өсүмдүк боорго эмнеси менен пайда? Ламинариянын 5% альгин кислотасынан турат. Альгин кислотасы химиялык начар заттардын натуралдуу утилизатору болуп саналат. Жөнөкөй тил менен айтканда, химиялык начар заттарды жок кылат. Кошулмасында пайдалуу заттар жана адам организмине пайдалуу металлдар дагы бар. Бардыгы биригип келип, боорго токсиндерден жеңил арылуу жолун түзүп берет. Кийинки бул кургатылган өрүк. Негизи эле боор кызгылт сары түстөгү азыктарды жакшы көрөт. Ал эми кургатылган өрүк дал ушул түстө. Албетте бардык кургатылган жемиштер пайда жана жеп туруу керек, бирок биз боор жөнүндө гана кеп кылып жатабыз. Эми кургатылган өрүк жөнүндө кызыктуу маалымат. Изилдөөчүлөр тарабынан кургатылган өрүк жеп турган адам боордун рак оорусун алдын алып коет экен достор. Мындан сырткары организмдеги холестеринди көзөмөлдөп жана семирип кетүүдөн дагы сактайт экен. Кийинки грейпфрут. Албетте Кыргызстанда айыл жергесинде жок кесе болуш керек, бирок райондун борборлоруна барганда алып коюп тургула. Грейпфрут боорго пайдасы өтө көп. Көп өлчөмдөгү антиоксиданттар, С витамини жана пектин бар. Пектин деген организмдеги зат алмашууну стабилизациялаштырат. Андан сырткары организмдеги холестеринди азайтат, кан айланууну жакшыртат. Андан сырткары грейпфрутта каротиноид бар. Каротиноид боорубузда клеткаларды калыбына келтирип, жаңы клеткаларды пайда кылат. Андан сырткары грейпфрут боордун онкологиялык ооруларын алдын алып, детоксикация же болбосо токсиндерден арылууга жардам берет. Кийинки брокколи. Брокколи адам ден соолугу үчүн баа жеткис азык десек жаңылышпайбыз. Брокколи токсиндерден арылууда эң чоң жардам берет. Ал эми анын курамындагы гликозиттер жана горчица майы, горчица деген тамакка кошулуучу татымалардын бир түрү,
Ошонун майы боордун жакшы иштешин камсыздайт. Изилдөөчүлөр тарабынан онкологияны алдын алуу үчүн эң жакшы азык катары брокколи табылган. Боор үчүн эле эмес, бардык организм үчүн. Кийинки сүт азыктары. Бул жерден белгилей кетиш керек, жөн эле дүкөндөгү пакеттеги сүт эмес, айран, каймак, йогурттарга басым жасоо. Албетте айран, йогурттарды натуралдык түрдө өзүңүз үйдө жасаганыңыз оң болот. Ким билет дүкөндөгү йогурттардын химиялык составы кандай? Алар көбүнчө массалык өндүрүшкө жасалгандар. Ошон үчүн йогурттарды үйүңүздө жер жемиш кошуп, өзүңүз жасаганыңыз туура болот. Мына ушул жогорку сапаттагы натуралдык сүт азыктары, айран, йогурттар боорго детоксикация кылганга жана боордогу нагрузканы азайтып, жакшы иштешине шарт түзөт. Кийинки микронутриенттер. Булар жөнүндө өзүнчө айта кетишибиз керек. Микронутриенттер деген бул пайдалуу витаминдер, минералдар жана микроэлементтер. Булардын катарына А витамини кирет. А витамини кайсы азыкта бар болсо, боорубуз үчүн пайдалуу болот. Бирок А витамини көп өлчөмдөгү азыктар булар кызыл сары түстөгү жемиштер. Алардын катарына өрүкчө, абрикос, болгар переци, кызылча, савиз, ашкабак жана ушул сыяктуулар кирет. Кийинки бул Е витамини. Бул эң күчтүү антиоксиданттарга кирет жана боор үчүн оң таасирин берет. Е витамини көбүнчө дандуу өсүмдүктөрдө, өсүмдүк майында, балыктын майлуу сортторунда жана фундук деген жаңгакта кездешет. Кийинки боорго пайдалуу элемент бул В2 витамини. Бул витаминди кызылчадан, шпинаттан, сымалактан, шабдалыдан жана алмуруттан тапсак болот. Кийинки омега-3 майлуу кислоталар. Биз мурунку видеолорубуздан омега-3 жөнүндө кандай пайдалуу экенин айтып келатабыз. Омега-3 майлуу кислоталары боор үчүн дагы пайдасы өтө чоң. Андан сырткары иммунитетке жана нерв системасына дагы. Муну биринчи ирет балыктан тапсак болот, лёндун майында жана кадимкеле биздин арстанбапта өскөн жаңгакта. Кийинки липа кислотасы боорубуз үчүн пайдалуу элементтердин бири болуп саналат. Бул элементти биз сапаттуу сүт азыктарынан, уй этинен жана шпинаттан тапсак болот. Достор, эми сиздер жазып коюңуздар комментарийге, жогоруда айтылган азыктардан сиз жеп турасызбы? Жеп турсаңыз кайсыл азыктарды жеп турасыз? Кечке эле шекер кошулган тамактарды жей бербей, жер жемиштерге өтөлү. Эгерде сиз ата-эне болсоңуз, балдарыңыздарга дагы жер жемишке көңүл бурдуруп үйрөтүңүз. Анткени кичинекей кезинде, өспүрүм кезинде жер жемиштер баланын өнүгүшүнө, дүйнө таанымына, зат алмашуусуна, ойлонуусу жакшы болушуна, мээнин өрчүшүнө салымы абдан чоң. Анткени керектүү витаминдерди дал ушул табигый азыктардан алат. Жана достор, сизден көптөн көп сураныч, видеону ата-энеңиз менен бөлүшүп коюңуз. Анткени статистика боюнча боор оорулары менен көбүнчө жашы өтүп калган адамдар жабыркайт экен. Туугандарыңыз, жакындарыңыз үчүн пайдасы тийсин бул видеонун жана боор ооруларын алдын алалы. Достор, эгер видео жакса, видеону лайк менен колдоп коюңуз жана өз оюңузду комментарийге билдирип жазып коюңуз. Биз абдан кубанычта болобуз. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Сиздер менен Ден соолук каналы болду. Ар дайым биз менен болуңуз жана эч качан оорубаңыз. Кийинки видеодон жолугушканча сак саламатта аман болуңуз.